кыргызча эң жөнөкөй формуласы менен түзүүнү көрсөтүп бермекчимин. Ак түстү тандайбыз. Өзүм 3-4 саатта үйрөнгөн бул кубикти тизишти. Эң бат тизгеним 54 секунд болду. Жиноодо ар кандай формулалар бар. Орустардын видеосунан көрүп үйрөнгөм. Ассаламу алейкум достор. Бүгүн өзүңүздөр көрүп тургандай кубик Рубик 3x3 кандай жиналышын көргөзүп беремин. Негизи YouTube'да кыргызчасы жок окшойт менимче. Мен өзүм кызыгым үчүн үйрөнгөн элем. Орустардын видеосунан көрүп үйрөнгөм. Сиздерге ушуну кыргызча кандай жиналышын көрсөтүп бермекчимин. Бул кубик Рубикте жиноодо ар кандай формулалар бар. Формулага салып оңой жыйнасаңыздар болот. Анда эмесе аягына чейин көрсөңүздөр үйрөнүү жеңил болот. Өзүм 3-4 саатта үйрөнгөн бул кубикти тизишти. Сиздер да жакшы аракет кылсаңыздар бат эле үйрөнөсүздөр. Азыркы учурда эң бат тизгеним 54 секунд болду жыйналышым. Анда эмесе баштайбыз достор. Андыктан видеого лайк басып, биздин кол өнөрчүлүк каналыбызга катталып коюңуздар. Дагы да пайдалуу видеолор чыгат. Биринчи биз белгилүү бир төстү өйдө жакка каратып алышыбыз керек. Биз ак түстү тандайбыз. Ак түс белгилүүрөөк. Биринчи кезекте ак түстүн мына ортодогу плюстарын келтиришибиз керек. Биринчи формуласы болуп эсептелет. Ортодогун келтиргенче биз могул жагындагы жашылга жашыл, токсарыга токсары, көккө көк ушул жагында кошо келтиришибиз керек. Ал үчүн биз актын плюстарын актын карама каршысында турган сарыга плюстарын чогултуп алабыз. Анда эмесе чогултабыз. Азыр бир плюс келип турат, экинчиси бул жакта турат. Ал үчүн бул жакка бурап, бул акты сарыга алып келебиз. Азыр бизде эко келди, дагы экону алып келебиз. Ал үчүн мону оң жакка бурайбыз. Оңго бурап, бул жерге алып келебиз. Бул жердеги акты өйдө бурайбыз. Азыр бизде актар келди. Дал ушул актардын бул жагын карайбыз. Могул жерде сарыга бул ак коюлду. Могул жери эми көккө алып барышыбыз керек. Ал үчүн үстүндөгү катарды бурайбыз, көккө алып келебиз. Бул көккө келгенден кийин биз муну эми ордуна бурайбыз. Карама каршы бурасак, бизде бул жакта ак бар. Демек бизге актын центриндеги келди, көк да кошо келди. Демек бизде бул бетинде кайра сарыга өткөрөбүз. Бул жакта үчөө калды. Сары келиптир, демек буну дагы акка бурайбыз. Бул да келди, достор. Токсарыга, ак акка. Бизде дагы эко калды. Демек бул бетине өтөбүз кайра. Жашыл, ак. Демек буну да бурайбыз. Бурадык, бизге ак келди, дагы бирөө калды. Демек бизде азыр кызыл центринде турат, ак алып барабыз. Мынакей достор, актын плюсун алып келип алдык биз. Бул менен кошо эле сразу кызыл, көк, көк, токсары, жашыл кошо келди. Биринчи ушинтип тизип алабыз, башталышында биринчи формуласында. Демек, андан кийин биз могул төрт бурчун алып келишибиз керек. Ал үчүн бул жер токсар болуп турат, достор. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жак жашыл болуп турат. Демек биз бул жагы жашыл, бул жагы токсары, үстү ак. Ушул бурчту алып келишибиз керек ушул жерге. Демек бизде азыр могул бурч турат, көк, токсары, ак. Демек токсары, көк, ак. Ушул жерге алып келишибиз керек. Ал үчүн биз мына турган токсары, көк, акты бул жерге алып келишибиз керек. Бул жагы көк, бул жагы токсары, бул жагы ак болот ошондо. Демек, мону могул жерге коюшубуз керек. Ал үчүн буну оң жакка бурап турабыз. Ушул бурчту алып түшөбүз. Буну кайра коебуз. Бизге азыр көк, токсары, ак коюлду. Эми кайра өйдө көтөрөбүз. Көтөргөндө бул бурч келди. Токсары, көк, көккө,
ак акка. Дал ушундай кылып эле бул үч бурчунду алып келебиз. Ал үчүн бизде азыр ак, жашыл, кызыл. Демек, ак, жашыл, кызыл. Ушул жерге, мына жерге коюшубуз керек. Ал үчүн бул жерге алып келебиз биринчи. Бул келди. Демек, оң жакка бурап турабыз буну. Сол жакта алып түшөбүз. Кайра ордуна коебуз. Андан кийин көтөрүп коебуз кайра ордуна. Демек, бул бурчубуз да келди. Кызыл, кызыл, жашыл, жашыл, ак, ак. Бул бурчту. Ушул бурчубуз өзү бул жерде турат экен. Бирок тура эмес турат азыр. Ушуну коюшубуз керек мындай кылып. Ал үчүн бул бурчту алып түшөбүз. Сол жакка бурап турабыз. Буну кайра жабабыз. Демек, биз мону бул жерге коюшубуз керек. Бул бурчту бул бурчка коюшубуз керек. Ал үчүн дагы оңго бурап турабыз. Буну алып түшөбүз. Сол жакты кайра ордуна коебуз буну. Көтөрөбүз. Көтөргөндө бизге бурч келди. Азыр бизде бир бурч калды. Бул жерде жүрөт ак. Ал үчүн бул жерге коебуз. Ушул ак, токсары, жашылды бул жерге коюшубуз керек. Ал үчүн сол жакка бурап турабыз. Мына бурчту алып түшөбүз. Оң жактагы кайра ордуна коебуз. Кайрадан үйдү көтөрөбүз. Мынакей достор, өзүңүздөр көрүп тургандай биринчи ряд деп коет буну. Ошо биринчи катар толду. Биринчи катар плюстары кошо келди ортодогу. Ушундай болуш керек. Эми экинчи катарды толтурабыз. Экинчи катарды толтуруш үчүн дал ушундай эле кармайбыз. Экинчи катарды толтуруу үчүн дагы биз мына жерине көңүл бурабыз. Могул жерде азыр сары турат, көк турат. Көк, сары. Бул жерде азыр токсары, көк турат. Токсары, көк. Демек, мону могул жерге коюшубуз керек. Ал үчүн дал ушул сары турган жагын, сарынын жанын ушундай алып келебиз дагы. Буну оң жакка бир бурап турабыз. Мына бурчка коюшубуз керек. Ал үчүн ушуну алып түшөбүз. Ылдый алып түштүк. Кайра буну солго бурайбыз. Солго бурап, азыр муну кайра үйдө жабабыз. Жапканда бизге келди ак, токсары, көк. Демек, эми буну бул жерге коюшубуз керек. Ал үчүн буну сол жакка бурап турабыз дагы. Мына бурчту алып түшөбүз. Бурчка акты коебуз ордуна. Кайра жабабыз. Жапканда бизге келди токсары менен көк. Кийинки бурчтарды, кийинки ортолуктар деле ушундай болуп эле келет. Азыр биз кызыл менен жашылды коебуз. Бул жерде кызыл менен жашыл турат. Ал үчүн биз жашыл түскө алып барышыбыз керек. Жашыл түскө алып бардык. Бул жакта кызыл. Мына ушул бурчка келиш керек. Ушул могул жерге келиш керек. Ал үчүн дагы азыркы эле формулага салабыз. Ал үчүн кызылдын карма каршы жагына бурап турабыз. Бул бурчту алып түшөбүз ылдый. Оң жактагы бурчту кайра ордуна коебуз жанакы жашылды. Бул бурчту жапканыбызда бизге жашыл келет. Жашыл, кызыл. Демек, азыр бул акты кайра бул жерге коюшубуз керек. Ал үчүн буну оңго бурайбыз. Оңго бурап турабыз. Солду алып түшөбүз мына бурчту. Кайра ордуна коебуз. Бул сол жакты жабабыз кайра. Жапканда бизге кызыл менен кызыл, жашыл менен жашыл келди уже. Демек, кийинки бурчу бизде азыр жашыл бар экен. Жашыл менен токсарыны коебуз. Буну бул жерге коюшубуз керек. Ал үчүн кайра эле токсары бул жакта турат. Жашыл өзүндө турат. Демек, оң жакка бурап турабыз. Бурчту алып түшөбүз. Кайра ордуна алып келебиз алдыңкыны. Буну да кайра жапканыбызда бизге ак, жашыл, токсары келет. Демек, ушуну кайра бул жерге коюшубуз керек. Ал үчүн сол жакка бурап турабыз буну. Оң жакта алып түшүп, ордуна кайра кайтарабыз. Бизге бул ортоңку бурчта келди. Ортоңку куб келди. Жашыл, токсары. Демек, бизде азыр бир ортоңку калды. Бул ортоңку бул жерде турат. Көк, кызыл. Демек,
кызыл бул жакта, жашыл көк бул жакта. Оң жакка алып турабыз буну. Бул сол жакта алып түшөбүз. Кайра ордуна коебуз. Буну кайра жабабыз. Жапканда бул келди. Демек кайра ушуну бул жерге коюш керек. Оң жактагын алып түшөбүз. Кайра ордуна кылып жабабыз. Жапканда бизге экинчи катар толду. Демек экинчи катар, биринчи экинчи катар жана бир бет кошо толду. Эми биз үчүнчүсүн толтуруу үчүн кубикти акты алдыга алып түшүп кармайбыз. Бир антарып ушундай кармайбыз. Ак алдында турат. Биринчи экинчи катар ушундай турат. Үчүнчүсүн бул жактан толтурабыз эми. Ал үчүн биз плюстарды келтире алышыбыз керек. Бул жердеги жашыл болуш керек. Ток сары көк болуш керек бул жерлер. Ал үчүн азыр бизде эки түсүбүз өйдөдө турат. Аларды алып түшүш үчүн биз бул методду колдонобуз. Дал ушундай болуш керек азыр. Сары ушундай турушу керек бизге. Демек, бул эки түстү алып түшүш үчүн биз ушундай кармайбыз. Оңго бурайбыз буну. Өйдө көтөрөбүз. Өйдөнкүнү солго бурайбыз. Кайра алып түшөбүз. Оң жакты солго алып түшөбүз. Кайрадан буну да ордуна жабабыз. Кайра маңдайыбызда турганды жабабыз. Жапканда сарылар өйдө чыкты бардыгы. Биздин түстөр ылдый түштү. Үчүнчү катардын плюсунун түстөрү түштү ылдый. Демек азыр бизде көк келген, кызыл келген, ток сары менен жашыл келген эмес. Ушундай учур болот. Демек буну жашылды бул жака, сарыны бул жака коюшубуз керек. Ал үчүн бизде келген түстөрдү бирөөсүн оң жака коебуз. Дагы бирөөсүн маңдайыбыздагы карама каршы жака коебуз, арканкы бетине. Демек бизге оң жакта турат бул. Оң жакты өйдө бурайбыз. Бурагандан кийин сол жака бурайбыз үстүнкүнү. Кайра буну жабып турабыз. Өйдөнкүнү дагы бир бурайбыз үчүнчү катарды. Оң жакты кайра ачабыз. Өйдөнкүнү 1-2 жолу бурап, кайра жабабыз. Жапканда өйдөнкүнү бир бурап түсүнө келтиребиз. Ток сары келди, көк келди, кызыл келди. Достор, бизде плюстары келди, ортоңкулары. Андан кийин бурчтарын келтирүү зарыл. Андыктан кийинки формуланы иштетебиз. Азыр биз колдоно турган формула бул бурч кызыл, көк бул жака кетет. Биз азыр колдонгонубузда көк, кызыл, сары. Бул бурч бул жерге келет. Бул бурч бул бурчка келет. Бул бурч бул жакка барат. Ал эми бул бурч бул жакка барат. Демек 0-3 тегеренет. Бул бурч ордунда тура берет. Азыр биринчи ушул формуланы колдонобуз. Демек кызыл, көк, сарыны бул жерге алып келебиз. Кызыл, көк, сары. Демек оң жактагын бурайбыз. Өйдө көтөрөбүз. Оң жакка бурайбыз дагы буну. Сол жакты да өйдө көтөрөбүз. Кайрадан аркага бурайбыз ордуна. Оң жактагын жабабыз. Сол жактагын да аркага бурап жабабыз. Жапканда демек буну сол жакка бир бурап койсок түсү келет, плюсу. Биздин бул жерде турган кызыл, көк бул жерге келди. Демек келди бизге кызыл, көк, сары. Ушул турушунда биз буну ушул жерге коюп турабыз. Дал өзүңүз ушундай кызыл сиздин карама каршыңызда турса, сол жакта турат. Эмнеге дегенде бул көк, кызыл, сары келди ордуна, жөн гана буну бураш керек. Биз андан кийинки жол менен бурайбыз. Азыр биз бул бурчтарын алып келип алышыбыз керек. Андыктан азыркы формуланы кайра иштетебиз. Бизге
бул бурч кайра айланат үчөө. Бул жака барат, бул жака барат, бул жака келет. Демек бул ордунан жылбайт. Көк, кызыл, сары ордунда туруш керек бул. Демек кайра эле оңго бурайбыз, оң жакты өйдө көтөрөбүз. Бул жака бурап турабыз дагы. Сол жакты өйдө көтөрөбүз, кайра жабабыз. Аркага бул жабылат, бул да аркага кайра жабылат. Демек өйдөңкүнү солго бир бурап коебуз. Бизде бул жылбады, ордунда эле турат. Бул жылды. Азыр жашыл, ток сары, сары турат. Бул жер кызыл, жашыл, сары болуп турат. Буну демек бул жака кетириш керек. Жашыл, ток сары, сары. Азыркы формуланы дагы бир жолу колдонобуз биз, достор. Оңго бурайбыз, оң жактагы өйдө көтөрөбүз. Бул жака бурап турабыз. Сол жакты да өйдө көтөрөбүз. Кайра аркага кайтарабыз. Артка кетти бул. Бул жабылды. Бул жакты эми. Бул жак келди. Кайра жабабыз. Жапкандан кийин өйдөсүн биринчи, үчүнчү катарды бул жака бурап коебуз, сол жака. Демек бул бурчубуз да келди. Кызыл, сары, жашыл. Жөн гана буну моундай кылып бураш керек. Кийинки бурчтарыбызды карап көрсөк, достор, бул келиптир. Ушу бурап жатканда, ушу формула иштетип жатканда бурчтары өздөрү келип калат кеде дагы бир формула калды, ошол менен келтиресиздер. Азыр бизде жашыл, ток сары, сары. Бул бурч келген. Кийинки бурчубуз бул да келген. Ток сары, көк, сары. Андан кийинки бурчубуз келген эмес. Бул бурчубузду өзүбүз формулага салып бурайбыз. Ушул турушунда бул жака буралат. Ал үчүн бизде азыр келген бурчтар ушул жакта тура берет. Бири бул жерде, бири бул жерде. Келбеген бурчтарды дал ушул жерге коюп алабыз, ушул бурчка. Ал үчүн алдыңкы бурчту сол жака бир бурап, өйдөңкүнү алдыга алып түшөбүз. Кайра оңго бурайбыз. Бул бурчту кайра жабабыз. Ушул эле көрүнүштү дагы бир жолу дагы кайталай беребиз. Бул бурч келгиче чейин. Аны бурайбыз. Алдыңкыны сол жака бир бурап, оң жактагын алып түшөбүз ылдый. Кайра жабабыз. Оңго бул жакты да кайра жабабыз. Дагы бурайбыз, достор. Сол жака алып түшөбүз. Кайра буну жабабыз. Буну да жабабыз. Дагы бурайбыз, достор. Бул жер келе элек аны. Сол жака бурап турабыз алдыңкыны. Алып түшөбүз оң жактагын. Кайра бурайбыз, жабабыз. Буну да жабабыз. Демек көк келди, кызыл келди, сары да келди. Демек бул үстү келди бирөө. Бизде бул бурч бар, азыр келбеген. Дал ушул турушунда эле бир өйдө бурап турабыз, сол жака өйдөңкүнү дагы кайталайбыз. Бул бурчту да келгиче кайталай беребиз. Ал үчүн алдыңкыны бурайбыз, сол жака өйдөңкүнү алып түшөбүз. Кайра жабабыз, жабабыз. Дагы бурайбыз, достор. Сол жака бурайбыз, оң жактан ылдый алып түшөбүз. Жабабыз, жабабыз. Демек биздин бурч келди. Эми өйдөңкү үчүнчү катарды бурап коебуз. Мынакей, достор, биздин кубик эң жөнөкөй жол менен тизилди. Үйрөнүүңүздөр оңой болот бул формулаларда. Видео жаккан болсо лайк басып, каналга катталганды унутпаңыздар.